Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуп Равшанбек Сабиров дайындалды. Бул тууралуу бүгүн президенттик аппараттын маалымат кызматынан билдиришти. Белгилүү болгондой, өлкө башчы кол койгон жарлыкка ылайык Сабиров Равшанбек Азатович президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. 3 февралда Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык бир нече өкмөт мүчөлөрү элеген кызматынан бошотулган. Анда Равшанбек Сабиров вице-премьер-министрдин кызматынан бошотулган. Эл чындыкты билсин. Соц түйүндөрдө фейк аккаунттар ар бир жасалып жаткан иштерди сындап, элдин пикирин тескери бурганга аракет жасап жатышат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Урматтуу кыргызстандыктар, соц түйүндөрдө фейк аккаунттар ар бир жасалып жаткан иштерди сындап, элдин пикирин тескери бурганга аракет кылып жатышат. Кээ бир ою бузук сайттар, журналисттер да бар. Мисалы, каржы полициясы Ички иштер министрлигинин алдында барат экен деген маалымат таратышты. Миграция министрлиги саламаттыкты сактоо министрлигине кошулат экен деп талкуу жаратышты. Өкмөт чечим кабыл алып, официалдуу түрдө билдирүү таратмайынча ишенбеңиздер. Ар бир жасалып жаткан ишибиз элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн гана болот. Айрым иштердин жыйынтыгы 3 айдан 5 айга чейин жемишин берет. Ошондуктан ар бир жасалган кадамды сындаардан мурда жыйынтыгын күткүлө, урматтуу сынчылар. Жыйынтыгы элдин, мамлекеттин пайдасына чыкканда өзүңөр эле уят болуп каласыңар. Мурдакыдай бир топтун кызыкчылыгы үчүн жасалчу иштерди түп тамырынан жок кылдык деп белгилеген ал өзүнүн Instagram баракчасында. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев: урматтуу кыргыз элим, дарыланууга жана жардамыңарга муктажмын. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев чет өлкөгө дарыланганы барат. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчасына жазып чыкты. Урматтуу кыргыз элим, мен бүгүн эртең менен дарыланууга чет жакка бара жатам. Себеби биздин врач профессор Калдарбек Абдрамановдун сунушу менен барууга мажбур болуп турам. Менин артымдан ар түрдүү сөздөрдү айтпастан дуа кылып туруңуздар. Мен силердин жардамыңарга муктажмын. Буюрса баары жакшы болот. Элибиздин келечеги үчүн бүт өмүрүмдү арноого милдеттүүмүн, деди билдирүүсүндө. Экс-президенттер Роза Отунбаева жана Сооронбай Жээнбековдун макамын алуу боюнча кол чогултуу иштери башталды. Бул тууралуу демилгечи Чыңгыз Капаров билдирди. Анын айтымына караганда, эки экс-президентке макам мыйзамсыз берилген. Роза Отунбаева 2010-жылы шайлоого катышкан эмес. Ал эми Сооронбай Жээнбеков 6 жылдык мөөнөт менен шайланып, бирок мөөнөтү бүтүү электе кызматын тапшырып берди. Демек, эки президентке тең экс-президент деген макам мыйзамсыз берилген. Буга мыйзамда жол берилбейт. Азыр кол топтоп жатабыз. 300 000 кол топтолгондон кийин Конституциялык сотко кайрылабыз, деди Чыңгыз Капаров. Эл чындыкты билсин. Көрүсө мындай экен. Мынакей жаңы өкмөт шайланды. Анттарын беришти. Ант береби. Ал эми кээ бирөөлөр Мариповдун премьер-министр болушуна каршы чыгып аткандар. Марипов антын берип өзүнүн кызматына бекиген соң ушул нерсеге макул болуп калдыкпы деп калганда. Бир жагынан караганда бул нерсе туура эле болгондой. Именно тагушулар шайланыш керек эле. Бул туура эле кетип аткандай. Ал эми азыр Марипов шайланбай эле биз каалаган патриоттордун бири шайланганда, алар баары бир кетип калмак. Себеби дегенде азыркы жаңы шайланган курам дагы таратылат. Качандыр бир кезде булар дагы кетет. Мына ошол мезгилде азыркы биз каалап аткан патриоттор кетип калмак, эгерде азыр биз каалаган патриотторду шайлап койгондо. Бул туура эле болду. Эми булар кетсе биздин ичибиз атышпайт. Себеби дегенде азыркылар кеткенден кийинки тандоо Садыр Жапаровдун өзүндө болот. Себеби дегенде азыркы парламент бул тандоону азыркы конституция боюнча жасады. Себеби дегенде парламенттеги депутаттардын кээ бирөөлөрү өздөрүнүн аркасын жабыш үчүн мына так ушул адамды сунуштап түртүштү. Мындайча айтканда өздөрүнүн адамын. Ал эми бул нерсеге президент эмнеге макул болду? Унчукпай баарына макул болду. Эми конституция кабыл алынгандан кийин, жаңы парламент шайлангандан кийин бул дагы развод болот. Премьер-министр курамы менен кетет. Мына ушундан кийин гана тандоо Садыр Жапаровдун өзүндө болот. Мына ошондо гана биз каалап аткан, биз ишенген, биз көргүбүз келген патриотту шайлай алабыз. Мына ошондо гана Садыр Жапаров мекенчил, ак жана биз каалаган адамдарды алып келет. Ал эми азыр жөн эле ызы чуу кыла бербей чыдап гана туралы Садыр Жапаров өзү айтканда. Баары сонун болот. Азыр деле эң сонун болду, баары туура эле болду. Ал эми эл каалап аткан, эл көрсөтүп аткан ак мекенчил адамдар азыр шайланганда, алар кетип калмак. Ал эми эч нерсе башталып элек жатып Садыр Жапаровду мынакей ушул бу кылганы деп акыл үйрөткөндөр дагы бар.
Бул жерде Садыр Жапаровго эч кимиңер акыл үйрөтө албайсыңар. Биз жөн гана эч нерсе баштала элек жатып, билип билбей туруп эле асыла бербейле. Садыр Жапаровго убакыт берели. Садыр Жапаров баарын өзү айткандай өзү билет эмне кылышты. Баарын пландап, баарын адилеттүүлүк менен, калыс менен элди ойлоп туруп, мынакей биз күткөн келечекке алып келет. Ооба, чындыгында эле туура. Садыр Жапаров убагында жыргаганынан, же эмне кылаарын билбей калганынан, адилеттүүлүк үчүн күрөшүп, темир тордун артында сыздап, акыйкат үчүн кыйынчылык көрүп, кызылыштык көрүп келген жок. Мунун баары бекеринен эмес, Садыр Жапаровдун өзүнүн дээринде бар, жүрөгүндө бар анын мекенчилдик, Кыргызстанга күйгөн сезимдери. Мунун баарыбыз мойнубузга алышыбыз керек. Жана Садыр Жапаровду биз түбөлүккө колдошубуз керек. Садыр Жапаров артында калың эл турат. Садыр Жапаровго ийгилик каалайлы. Анан анча-мынчаларга айта кетерим. Садыр Жапаровго көп эле асыла бербегиле. Көп эле Садыр Жапаров менен ойношо бербегиле. Себеби дегенде Кыргызстандын келечеги силерге баары бир болсо, Садыр Жапаровго эч убакта баары бир эмес. Бириң дагы Садыр Жапаровдай Кыргызстандын келечеги үчүн кыпындай да күйүп койгон эмессиң убагында. Мына ошондуктан кээ бир өңүр ушунчаңарда эсиңер барда этегиңерди жыйып, тынч жашагыла. Кызган бай болот деген жакшы сөз бар. Ошондуктан мына бул видеого лайк басып, башкалардын да көрүүчүсүнө себеп болуп Садыр Жапаровду колдойлу. Ал эми биз дагы жөн турбастан, Кыргызстандын келечегине кайдыгер карап тура албастан, акыйкат үчүн өзүбүздүн жүрөгүбүздүн түпкүрүндөгү ой пикирибизди айттык. Мындай ой пикир ар бир мекенчил патриотторубуздун жүрөгүнүн түпкүрүндө бар болуш керек. Мына ошондуктан сиздер дагы өзүңөрдүн жүрөгүңөрдүн түпкүрүндөгү ой пикириңер үчүн адилеттик менен күрөшүүдөн тайманбагыла. Ар дайым акыйкатты, чындыкты айтып күрөшкүлө. Жана мына так ушул жүрөгүбүздүн түпкүрүндөгү ойлорубузду ишке ашырууга тырышкан Садыр Жапаров президентибиз келгенде, биз ага колдоо берип, дем күч берип, күч кубат болуп артында туралы. Албетте, Садыр Жапаровго биз ишенсек деле, ишенбесек деле Садыр Жапаровдун өзүнүн жүрөгүнүн түпкүрүндө бар Кыргызстандын келечеги үчүн күйгөндүгү. Садыр Жапаров эч убакта Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргыз эли үчүн эч убакта кайдыгер карап, Кыргызстанды сатып, же Кыргыз элин сатып, же бир кандайдыр бир жаман иштерге бара турган адам эмес. Бул нерсени айтпасак деле жүрөгүбүз сезип турат. Садыр Жапаровдун өзүнүн жүзүнөн деле көрүнүп турат. Өткөн тарыхын карасак деле Садыр Жапаровду биз тааныбай жүргөн кезде эле Садыр Жапаров Кыргызстандын келечеги үчүн күйүп, бышып, сыздап жүргөн. Биз ал нерселердин баарын билебизби, билбейбизби? Биз эч убакта эч нерсени билбей туруп, шашылып, жыйынтык чыгара бербейле. Мына Кыргызстанды ушул сазга Садыр Жапаров алып келген жок. Кыргызстанды ушундай кедейчилик, жакырчылыкка, ушундай аңга, сазга Садыр Жапаров күнөөлүү эмес. Кыргызстандын абалы ушундайга түшүп калганына. Мынакей буга чейинкилер гана күнөөлүү. Ал эми Садыр Жапаров мына так ушул аңдан, саздан алып чыгып кетейин деген ниети гана бар. Ошондуктан биз Садыр Жапаровду колдошубуз керек. Баарыбыз биргеликте Садыр Жапаровго дем күч берип колдоп, ушундай мүмкүнчүлүк болуп турганда, ушундай ажообуз шайланганда, биз Садыр Жапаровду колдоп, баарыбыз биргеликте мына ушул Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп, өнүгүп кетели. Акей, туугандар, так ушундай. Ошондуктан биз билип билбей, көрүп көрбөй эле, ичкүйдүүлүк кылып, же болбосо көрө албастык кылбайлы эч убакта. Эгерде ушундай кылып жүргөн болсок, биз дароо токтотолу. Биз Садыр Жапаровго каршы чыкканыбыз, көрө албастык кылганыбыз, биз өзүбүздүн башыбызга өзүбүз бале алып келгенибиз болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде Кыргызстандын келечеги кандай абалда турганын айтпасак деле көрүнүп турат. Эгерде
Азыр биз ушул мүмкүнчүлүгүбүздү пайдаланып калбасак, анда мындан кийин Садыр Жапаровдой эч ким болбойт экенин дагы эске алалы. Ансыз да баарыбыз билгендей эле, баарыбыз көрүп тургандай эле, биздин дагы көрбөгөнүбүз канча Садыр Жапаровго ушунчалык каршы чыккандар көп болууда. Себеби дегенде көпчүлүгүнүн артында былык иштери бар, көпчүлүктүн кылмыш иштери бар. Көпчүлүгү өзүнүн артын ойлоп гана, өзүнүн керт башын ойлоп гана Садыр Жапаровго туш-туш тарабынан тоскоолдуктарды жаратышууда. Бул нерсени биз сезбей жатабыз көпчүлүгүбүз. Бирок биз ушул нерсени сезип туюп туруп биз Садыр Жапаровго дем күч болуп колдоп артында туралы. Себеби дегенде жемкорлор, былык иштери барлар, жеп жутарлар анча мынчалар. Баары бирдей тегиз жеп жутар деп айта албаймын, бирок арасында бар, ким экенин билбейбиз, бирок сөз ээсин табат дегендей. Ошолор каршы чыгышууда. Азыркы жаңы келген бийликке, жаңы келген президентибизге туш-туш тарабынан жеп, туш-туш тарабынан каршы чыгып, кандайдыр бир нерселерди уюштура салып, жаңы президентти жаман көргөзүүгө аракеттенип, ушундай бир чыйпылыктап турган учурларында биз бул нерселерге бурмаланбайлы, бул нерселерге алданбайлы, биз көзүбүздү ачалы. Жана Садыр Жапаровду буга чейин кандай колдоп келсек, мындан кийин дагы дал ошондой колдой берели. Садыр Жапаров биздин түбөлүк президентибиз. Ал эми анча мынчаларыбыз Садыр Жапаровдун тарыхына көз чаптыралы, Садыр Жапаровдун басып өткөн жолун карайлы, анын кылган иштерин карайлы. Азыркы учурда кайсыл депутат же ким Садыр Жапаровдой убагында кыргыз эли үчүн күйдү эле, кыргыз эли үчүн кандай бир кыпындай ишти кылды эле. Биз алардын да тарыхын карап, адилеттүү тараза бололу. Жана мына бул азыркы болуучу видеолорду дагы бир жолу аягына чейин көрүп, эске салып коелу. Ал эми кээ бирөөлөр болсо, кээ бир көрө албастар, кээ бир ичи тарлар эмне үчүн Садыр Жапаровду жактап жатасың деген ойлорго дагы келиши мүмкүн. Мен так ушул жерден айта кетейин. Мен Садыр Жапаровду кол алышып учурашып да көргөн эмесмин. Мен Садыр Жапаров менен жакындан да сүйлөшүп көргөн эмесмин. Жанына туруп да көргөн эмесмин. Бирок Садыр Жапаровдун басып өткөн жолун так жана даана көргөнмүн. Мен Садыр Жапаровдун кылган иштерин, басып өткөн жолдорун карап эле Садыр Жапаровду алыстан мына так ушундай таанып, жүрөк түпкүрүндөгү патриоттук сезимдерди гана ачыкка чыгарып, ой пикиримди айтып койдум. Ал эми сиздер дагы мына так ушинтип ачык айкын адилеттүүлүк үчүн жүрөк түпкүрүндөгү ой пикириңерди айтуудан эч убакта тартынбагыла, коркпогула. Ар дайым чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшкүлө. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.